Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Эко Курак аталышындагы көргөзмөнүн ачылышы болуп өттү. Долбоордун башкы максаты кыргыз элинин илгертен келе жаткан кол өнөрчүлүгүн сактап калуу менен катар экологиялык көйгөйдү чечүүнүн бир жолу болуп эсептелет. Көргөзмөдө Курак мектебинин негиздөөчүсү, сүрөтчү Чолпон Аламанованын жана анын окуучуларынын бир катар эмгектери коюлду. Менин мектебим 2014 жылдан бери иш алып барып келет. Өзүм кол өнөрчүлүк менен бала кезден бери алектенем. Ал эми бул долбоордун идеясы мага 5 ай мурун келген. Акыркы убакта Бишкектин абасынын сапаты бузулганы мени көп ойлондурчу. Абанын булганып жатышынын бир себеби тигүү цехтериндеги калдыктарды мончолорго жагуусу. Ошондо калдыктардан сонун курак тиксе болот деген ой келген. Бул долбоорго өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жана коңшу Казакстандан бери айымдар келип катышууда. Аталган долбоорго Кыргызстан жана коңшу Казакстандан 25-тен 70 жашка чейинки 200дөй кол өнөрчү катышкан. Көргөзмө ар бир айымдын өзү жараткан чапанын элге тартуулоосу менен башталды. Долбоордун башкы максаты тигүү цехтериндеги керексиз кездемелердин өрттөлүп, экологияга зыянын тийгизип жатканына кайдыгер карабай, андан пайдасы тие турчу буюмдарды жасап, айымдардын куракка болгон кызыгуусун арттыруу. Долбоор башталгандан тартып 5 ай ичинде 300 килограммдай кездеме кесиндилери кайра иштелип, кийим-кечеден тартып ар кандай көз жоосун алган буюм тайымдар жасалган. Мен Чолпон менен бирге чогуу окугам. Анын долбоорун укканда эле дароо катышууну туура көрдүм. Мага көргөзмөнүн идеясы абдан жакты. Керексиз кездемелердин кайра иштелип чыгуусу экологияга жардам берет. Ошол менен биргеликте кооз буюмдар пайда болот. Мен бул көргөзмөгө өзүмдүн курагымды алып келдим. Негизи курак менен алектенип жатканыма 1 жылдай убакыт болду. Мага абдан жакты. Мындан ары да бул кол өнөрчүлүк менен алектене берем. Анан ушул проектке дагы жарыялап калганда аябай күч менен, дем менен катышууну дагы чечтим. Себеп дегенде мага аябай жакты. Бүгүнкү күндө экология проблемасы аябай курч турат. Өзгөчө биздин Кыргызстанда. Ал эми Чолпондун ойлоп тапкан проектиси абдан биздин кыргыз салтка, биздин кыргыз маданиятына туура келген болуп калды да. Себеп дегенде биз башынан эле кыргыз эли чүпүрөктөргө ушундай маталарга аябай сарамжалдуулук менен мамиле жасап келгенбиз. Ага мисал биздин баягы апаларыбыз жасаган курактар. Аталган көргөзмө Сорос фонду тарабынан колдоого алынып уюштурулду. Учурдагы эң актуалдуу деп эсептелген экологиялык маселени көтөрүп чыкканы үчүн Эко Курак көргөзмөсү ондогон долбоордун арасынан аталган фонддун копулуна толгон. Выставка Чолпон Курак, она была отобрана, поддержана, и ее особенность, наверное, в нескольких факторах. Это в том, что само искусство Курак – это об ответственном использовании, о вторичном использовании различных материалов, о том, как из этих всех элементов можно создавать что-то новое, создавать искусство. В целом это, конечно, просто действительно очень красивое искусство, древнее искусство и очень актуальное в наше время. Эко Курак көргөзмөсү көркөм сүрөт музейинде ушул жылдын 29 декабрына чейин уланат. Искусствого жана экологияга кайдыгер карабаган жарандар өзгөчө кол эмгектерге күбө болуп кетсе болот.